Sport дүйнөсүндө арм рестлинг, же тагыраак айтканда кол күрөшү спорту дүйнөлүк масштабта алып караганда Кыргызстанда спорттун бул түрүнө кызыккан ынтызарлар жыл санап өсүүдө. Тактап айтканда, жакынкы жылдарда эле Жалал-Абад областынан бир топ дүйнөнүн жана Азиянын чемпиондору чыкты. Андай атлеттердин катарын Ташкөмүр шаарынан дүйнөнүн 2 жолку жана Азиянын арм рестлинг спорту боюнча 4 жолку чемпиону Байтур Абжалбеков толуктайт. Баса Байтур бул ирет Жалал-Абад облусунун кол күрөшү боюнча чемпионатынын жеңүүчүсү болду. Бизде Кыргызстан чемпионатына даярдык жакшы өтүп атат. Баардыгы усиленная тренировка, күчөтүлгөн тренировка. Күчөтүлүп, машыгып, бир күн да калтырбайбыз. Ошого Кыргыз Республиканын чемпионатына биринчи орунду алам деп ниет кылып жүрөм. Кол күрөшү боюнча Жалал-Абад облусунун кезектеги чемпионаты Жалал-Абад шаарындагы Кантары Токтомаматов атындагы эл аралык университетинде болуп, 200дөн ашык спортчулар, жаштар, чоңдор, кыз-келиндер жана коомдогу аярлуу катмарлар арасында таймашууларга чыгышты. Адатта такай жолдун алыстыгын шылтоого алышкан Тогуз-Торо районунун спортчуларынан сырткары, бул ирет облустун бардык район шаарларынан командалар келишкендигин арм рестлинг спорту боюнча Жалал-Абад облусунун башкы машыктыруучусу билдирди. Өзү жыл сайын мындай областтык турнирлер өтө бийик деңгээлде өтүп атат десек болот. Себеби алдамдын катышуучулар да көп. Бул жагы Чаткал, Токтогул, Каракөл толугу менен бүт райондор катышып атат да азыр. Ошого өтө жакшы, өтө байкындай талапка ылайык менимче өтүп атат деп ойлойбуз. Кол күрөшү боюнча облустук мааниде өткөн чемпионатка эң көп катышуучулар Ташкөмүр шаарынан болду. Аталган шаардын атлеттери Жалал-Абад облусунун негизи курамын түзүшөт. Негизинен даярдыктар бардык эле шаар райондордо жакшы көрүнүп турат. Себеп дегенде бардык Тогуз-Торо районунан эле бизден кичине балдар жолдун татаалдыгына жараша келе албай калышты. Негизинен калган район шаарлардан бардыгынан катышып атат. Кудай буйрса бардыгы областта өткөргөндөн кийин бардыгы биригип республикага аттанабыз деген жакшы Кудай буйрса ниеттер бар. И республиканы утайлы деп дагы ниеттенип атабыз. Себеп дегенде Жалал-Абад областы 7 жолу Кыргызстан чемпиону болгон. Ошол марканы алдырбайлы деген үмүттөрүбүз бар, Кудай буйрса. Чемпионаттын жыйынтыгында жалпы командалык эсепте биринчи орунду Ташкөмүр шаарынын кол күрөшчүлөрү жеңип алышты. Алардан кийинки орунда Майлуу Суу шаарынын спортчулары болушса, 3-орунду Жалал-Абад шаарынын кол күрөшчүлөрү ээлешти. Белгилеп кетчү жагдай, бул күнү жеңишке жетишкен кол күрөшчүлөр 24-25 март күндөрү республикабыздын борбору Бишкек шаарында өтүүчү арм рестлинг же болбосо кол күрөшү боюнча Кыргызстандын биринчилигине катышат. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Акматов, Жалал-Абад шаары.